Жақын арада таратылат деп жатқан жаңы паспорттун айланасындагы мындай талкуулардын айланасында мамлекеттик каттоо кызматынын бул боюнча оюн билелик деп аталган кызматтын өкүлү Мелис Эржигитовду 11 каналына чакырган элек. Мелис мырза, саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Мына өзүңүз билгендей, жаңы паспорттун өзү эмес, менимче Кыргызстандын жаңы паспортунда улуттуу ошол үй бүлөлүк абалы, анан жашаган дарегин көрсөтүүчү 3 графа алынып салынышы көбүрөөк талкууга алынып жатат. Эмнеден улам ушул сиздер мындай сунушту киргизип жатасыздар? Саламатсыздарбы? Мамлекеттик каттоо кызматы мына ушул жылдын аягынан жаңы электрондук биометрикалык паспорттарды жарандарга берип баштайт. Бул паспорттун өзгөчөлүктөрү мына азыркы паспорттарга караганда коргоо элементтери жагынан бир топ эсе жогору. Бул паспорттун өзгөчөлүгү, абдан көп өзгөчөлүгү жана ал көп функционалдуу болуп эсептелинет. Бул паспорт электрондук деп аталгандыктан ал паспортко чип орнотулат. Ал жерде улут паспорттан алынып салынды деген бул таптакыр туура эмес маалымат. Айрым ушундай ура патриоттор атайын туура эмес маалыматтарды таратып атышат. Паспорттун аты электрондук болгонуна байланыштуу ал жарандын улуту электрондук вариантка которулат дагы, ошол чиптин ичинде болот. Анын туулгандыгы тууралуу маалымат, анын үй бүлөлүк абалы, анын улуту, анын манжаларынын көчүрмөсү, анын электрондук кол тамгасы, анын электрондук формадагы сүрөтү бүт баары ошол орнотулган чиптин ичинде болот. Улут таптакыр алынып салынды деп мына азыр кээ бирлер кыйкырып атышат. Бул туура эмес маалымат. Паспорттун аты электрондук болгондуктан ал электрондук форматка өтүп жатат. Сиз айтып жатпайсызбы, жанагы микрочип депчи, анан анда ошол биздин билишибизче айдоочулук көлүктөн баштап банктык эсеп жана башка да карточкалардагы маалыматтар да камтылат экен. Алардын эми коопсуздугу кандай болот? Мисалы, жоголуп калган учурда же болбосо ошол эгер ишке кирсе, базадагы маалыматтар уурдалып кетпейби дегендей? Жок, буга чейин мен баса белгилеп айтып кетейин. Буга чейин бир дагы биометрикалык база талкаланган эмес. Аталган биз айтып аткан электрондук биометрикалык ID карточкада ал көп функционалдуу болгондуктан, технологиялар абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп берип аткандыктан, биз ошол паспорттардын ичине 5 негизги башка тармакты, башка 5 документти киргизебиз. Анын ичинде жарандын өзүнүн персоналдык маалыматтары болот, айдоочунун куөлүгү болот, пенсиялык китепчеси болот, медициналык китепчеси болот жана банк эсебинин счету болот ал жерде. Бул бири-бирине эч кандай тоскоолдук көрсөтпөй абдан жакшы иштейт. Бунун үстүнө дүйнөдөгү эң алдыңкы программисттер, алдыңкы айтишниктер бунун үстүнөн иштешкен, муну жакшырткан, бири-бирине бир да тоскоол кылбай бул система жакшы иштеп кетет. Мен туура эле түшүндүмү, негизи азыркы айтылгандар болгону сунушта туурабы? Эгер кайсы коомчулуктун катмары каршы чыкса, алардын ою эске алынабы, же эл аралык стандарттар дагы эске алынып, мажбурлагандай болуп калабы? Бул учурда атайын жумушчу тобу түзүлгөн. Ал жумушчу тобу техникалык топ болуп эсептелинет. Ал паспорттун үстүнөн активдүү иштеп жатат. Ал жерде аталган маселе боюнча бул акыркы чечим эмес, бул сунуш катары айтылып атат. Биз айтып атабыз, ошол Кыргызстандын паспортунда, жаңы электрондук паспортунда кыргыз жараны деп жазылат. Бул абдан чоң маанини берет жана бул жетиштүү деп биз эсептейбиз. Дагы бир суроо, негизи башка чет мамлекеттерде деле ушундай тажрыйба толук ишке ашыр элекleri деле бар экен да. Мисалы, Украинаны алалык, ошол эле Латвияны деле алсак, башында улутун көрсөтпөйбүз дешип, кайра андан баш тартышканы дагы маалым да. Ушундай мисалдарды эсепке алдыңыздарбы? Мына дүйнө жүзүндө 100дөн ашык мамлекеттер биометрикалык электрондук паспорттарга өткөн. Дүйнө жүзүнүн практикасында, дүйнө жүзүнүн стандартында паспортта улут көрсөтүлбөйт, улут негизинен чиптин ичинде болот, электрондук неменин ичинде болот.